Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз Кадамжай районундагы Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 4-класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү темабыз ден соолук. Сабакты мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Суюнова Аида Абдыкаровна алып барам. Урматтуу окуучулар, китеп дептерлериңерди даярдап, ручканы жазуу үчүн камдап, анда сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү числону жазабыз. 3-апрель. Темабыз болсо ден соолук. Анда балдар, сабагыбызды баштаардан мурда биз биринчи көнүгүүдөгү тапшырмаларды аткарабыз. Китебибиздин 128 бетин ачабыз балдар. Анда сөздөрдү чогуу окуйлу. Ал жайы, самочувствие, жөтөлдү, кашлял, кыйналган жок, не испытывал трудностей, өтүлгөн, пройденный, суук тийиптир, простудился, чүчкүрдү, чихал, эти ысыды, поднялась температура. Демек, бул сөздөрдүн силер өзүңөр каалаган 4 сөздү тандап алгыла дагы сүйлөм түзүп, дептериңерге жазгыла. Ушул 4 сөздү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Мисал үчүн, мен силерге бир мисал айтып коеюн. Эти ысыды деген сөзгө сүйлөм түзө турган болсок, менин инимдин эти ысыды. Ушул сыяктуу кылып сүйлөмдөрдү түзүп дептерлериңерге жазасыңар. Андан ары экинчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Экинчи көнүгүүдө бизге сөздөр берилген. Ошол сөздөргө дагы сөздөрдү кошуп, сүйлөмдөрдү толуктап жазышыбыз керек экен. Мен биринчи бөлүгүн силерге окуп беремин, андан ары силер калганын өзүңөр жасайсыңар. Мен чүчкүрдүм. Бул биринчи жак. Сен чүчкүрдүң. Бул экинчи жак. Сиз чүчкүрдүңүз. Бул да экинчи жак. Бирок балдар сылык түрүндө айтылып атат. Ал чүчкүрдү. Бул демек үчүнчү жак болду. Кийинки тапшырманы силер өзүңөр жазасыңар балдар. Демек, биринчи, экинчи жактын сылык формасы жана үчүнчү жак. Ошол жөтөлдү деген сөздү ушул жактарга коюп, бул жерлерине анын аягындагы мүчөсүн туура улап, анан көчүрүп жазабыз. Кийинки көнүгүү балдар, кийинки тапшырма. Демек, бул таблицаны дагы толуктайт экенбиз. Мага суук тийиптир. Экинчи жакта кандай болот? Ал эми экинчи жактын сылык формасында кандай болот? Андан кийин үчүнчү жак. Ага суук тийиптир. Демек, бул тапшырмаларды дагы дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Кийинки тапшырма балдар. Муну деле биз толуктайт экенбиз. Өтүлгөн текст. Дагы эмне өтүлгөн болушу мүмкүн балдар? Ойлоп көргүлөчү. Демек, бул жерге эки сөздү таап, силер өзүңөр жазасыңар. Кийинки көнүгүү. Бизде бул үчүнчү көнүгүү. Сүрөткө көңүл бурабыз, текстке карайбыз балдар. Демек, бул жерде Жазгүл деген кыздын дене табы көтөрүлүп, ооруп калган картинаны көрсөк болот экен. Жазгүлгө эмне болду? Текстти мен окуп беремин, андан кийин силер өзүңөр дагы мага окшоп окуп чыккыла. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп, ооруп калды. Тамагы аябай ооруп, жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп,
Дар жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Демек, бул текстти силер дагы ар бириңер өз алдыңарча ушундай кылып окуп чыккыла. Суроолорго андан ары балдар жооп бересиңер. Биринчи суроо. Жазгүлгө эмне болду? Экинчи суроо. Дарыгер эмне кылды? Үчүнчү суроо. Кимдер ал жайын сурап турушту? Төртүнчү суроо. Окуусуна кимдер жардам беришти? Акыркы сурообуз. Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Эгерде жооп берип бүткөн болсоңор, анда азаматсыңар. Биз андан ары кийинки тапшырмаларга жылабыз балдар. Төртүнчү көнүгүүдө бизге тапшырма берилген этиштерди жактагыла. Демек, бизге белгилүү кыргыз тилинде 3 жак бар. Сөзсүз түрдө эгерде сүйлөм биринчи жак менен башталса, анын аягы дагы биринчи жак менен бүтүш керек. Биринчи тапшырмасын мен өзүм аткарып берем силерге. Ал эми калган бул үчөөсүн силер өзүңөр жазасыңар балдар. Биринчи жак. Мен кыйналган жокмун. Демек, жок деген сөзгө мун деген биринчи жактын мүчөсү уланат. Экинчиси. Сен кыйналган жоксуң. Экинчи жактын сылык түрү. Сиз кыйналган жоксуз. Үчүнчү жак болсо, ал кыйналган жок. Демек, үчүнчү жакка мүчө уланбайт экен. Ал эми калган көнүгүүлөрдү кудум ушундай кылып силер дагы аткаргыла балдар. Дептериңерге сулуу, татынакай, булгабай туура жазгыла. Эми балдар бул көнүгүүгө, бул эрежеге көңүл бурабыз. Бул жерде 3 жак көрсөтүлгөн, 3 жакка улануучу мүчөлөр көрсөтүлгөн. Бул башкача түс менен берилген. Менин этим ысыды. Демек, эт деген сөзгө биринчи жакка деген мүчө уланат экен. Сенин этиң ысыды. Бул жерде болсо, экинчи жакка деген мүчөнүн өзгөргөн формасы иң болуп өзгөрдү. Экинчи жактын сылык формасына сиздин этиңиз ысыды. Демек, экинчи жактын сылык формасы ыңыз деген мүчөнүн өзгөргөн формасы иңиз болду. Анын эти ысыды. Демек, үчүнчү жактын таандык мүчөсү бул өзгөргөн формасы и болот экен. Балдар, бул биз үчүн маанилүү, билип алышыбыз керек. Ден соолук байлыктан да кымбат турат. Чындыгында эле адам баласы үчүн эгерде ооруп калган болсо, эч нерсе кызыксыз болуп калат. Андыктан балдар, силер дагы ден соолугуңарга кам көрүп, жеке гигиенаны сактап, ар дайым ата-энеңердин айтканын кылгыла. Анда балдар үйгө тапшырма алгыла. Тапшырма 4-чү көнүгүүнүн Б вариантын аткарасыңар. Б вариантында мен аны өзүм бөлүп белгилеп койдум балдар. Маани бергиле. Берилген этиштердин терс формасын жазгыла. Демек, терс формасын жазуу үчүн биз сөздөргө маани беришибиз керек экен. Мына карагыла. Мен чүчкүрүп жатам. Бул оң форма болуп атат, себеби мен ушул ишти аткарып жатамын. Мен ушул ишти аткарганым жок дей турган болсок, мен чүчкүргөн жокмун.
Демек, бул этиштин терс формасы болуп жатат. Же болбосо, мисалы үчүн, ушул эле картинадан мисал алайлы. Том сүйлөп жатат. Мунун эле терс формасы Том сүйлөгөн жок. Джерри күлүп турат. Бул оң форма, ал эми анын терс формасы болсо Джерри күлгөн жок. Эгер түшүнгөн болсоңор, анда калган тапшырмаларды ушул сыяктуу кылып аткарасыңар балдар. Эгерде силерде кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор болсо, анда мага байланышка чыгып сурасаңар болот. Мен сөзсүз түрдө силерге жооп берүүгө даярмын. Баары түшүнүктүү болгон болсо, анда көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу, сүйүктүү окуучуларым. Оорубагыла эч качан, ден соолугуңар бекем болсун.